Борбор калаада Кыргыз-казак жаштар лидерлеринин жаштар жана мамлекет бирге кызматташуунун эффективдүү жолдору аттуу 2 күнгө созулган форум башталды. Аталган форумга эки өлкөнүн коомдук бирикмелеринин, мамлекеттик структуранын, бейөкмөт уюмдарынын, бизнес жана медиа жааматынын өкүлдөрү катышууда. Аябай кубанычтамын Кыргызстандын кереметтүү жеринде көргөнүм. Аталган саамалыктын максаты Кыргызстан менен Казакстандын коомдук, студенттик уюмдарынын өкүлдөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу жолдорун иштеп чыгуу, эки тараптуу долбоорлор, программалардын түзүлүшүнө шарт түзүү менен маданият аралык диалог үчүн билим берүү мейкиндигин түзүү. Акыркы 5 жылды, 10 жылды алсак, мен ойлойм бул ушундай иш-чара биринчи жолу өтүп атат. Акыркы мезгилде Кыргызстан жаштар саясаты боюнча биз эл аралык деңгээлде жакшы бир орунду алганы аракет кылып атабыз. Быйыл эле Кыргызстанда түрк тил мамлекеттеринин арасында жаштар фестиваль өттү. Андан тышкары ЕЭК биз жаңы мүчөгө киргенден кийин ошонун ичинен биринчи жолу биз 5 мамлекеттин арасында фестиваль өткөрдүк. Андан тышкары май айында Борбор Азияда мамлекеттердин ичинде Кыргызстан биринчи демилге көтөрүп, ошол жаштар форуму өтүп, Түркменистан, Казакстан, Узбекистан мамлекеттеринен келип ушул форумдар өтүп атат. Эми бул деген көрүнүч биздин Кыргызстандын жаштары активдүү, өзүнүн оюну белгилеп, айтып, эл аралык деңгээлде да көрсөтүлө турган негизи деп эсептейм. Бул иш-чараларга өзүңөр көрүп атасыңар, жаштар лидерлери катышып атат. Бул лидерлердин артында чоң командалары бар, чоң саналаштары бар. Алардын баардыгы ошол өзүнүн кыла турган жумуштарына биз мамлекеттик органдар катары биздин биринчи максат аларга условия түзүп берүү. Бул условияны бүгүнкү алар ушу жаштар колдонуп өзүнүн ишин ишке ашырса, ошол пландарын мен ойлойм жакшы жетишкендиктер биздин мамлекеттердин ортосунда болот. Уюштуруучулардын айтымында форумдун жүрүшү тегерек столдон башталып, жыйынтыгында кызматташуу боюнча меморандум иштелип чыгат. Анда эки тараптуу жаштар кызматташуусунун эффективдүү жолдору, жумуш менен камсыз кылуу жаатынан баштап, келечектеги узак жана ийгиликтүү кызматташуу, тажрыйба алмашуу кепилдиги каралат. Биздин оюмча биз осы форумдун жумушу аясында жалпы резолюцияга кол жетип, бириккен позиция талкаланган, бириккен позиция чыгарылат деген сенімдемиз. Өлкөнүн өнүгүүсүндө коомдун алга жылуусун чечүүчү жаштар негизги ролду ойнойт. Ошондуктан эки өлкөнүн жаштарынын жылуу мамилелери алдыга умтулуп кайраттуу чечимдерди кабыл алууга өбөлгө болот деген ортодогу ишеним зор. Аясында жаштар маселелерине катысты көптөгөн шаруалар, сурактар талкаланады. Сонун ичинде волонтерлук жайлы, сонун ичинде маселен мен Бириккен Улуттар уюмунун моделин осы жерде Бириккен Улуттар уюмунун моделинин атынан сүйлөп отурум. Бул негиз алаңда тек кана жаштардын сурактары, жаштарга катысты маселелер талкаланат. Белгилей кетсек, 2 күнгө созулган саамалыктын биринчи күнү залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын эске алуу менен жазуучунун ата бейиттеги бейитине гүл коюу менен башталды. Андан ары үй музейине баруу дагы пландалган. Кундуз Бегарстанова, Абдулла Суйсенов, Маданият жаңылыктары.